Министрдин көз жашы. Жашоо чен өлчөм менен агып жаткандай кичинекей, бирок кооз шаарда карапайым элдин арасында Бердибеков деген атка минер бар эле. Адегенде анын өмүр баяны кызыгууну туудурган эмес. Катардагы карьера өйдө ылдый, бирок андан кийинки окуялар төбө чачты тик тургузду. Бердибеков жергиликтүү администрацияда иштеген жана анын тез эле байып кетишин эч ким алдын ала билген эмес. Кыска эле убакытта анын кадимки жашоосу өзгөрдү. Ал кол коюп берүү жана жагымдуу чечимдер үчүн берешен сунуштарды ала баштады. Натыйжада анын байлыгы болуп көрбөгөндөй өстү. Ал майда пара менен баштап, бирок көп өтпөй чоңураак келишимдерге өтүп, коррупциянын көмүскө дүйнөсүнө азгырылып кеткенин өзү да байкабай калат. Анын байлыгы тууралуу кептер шаарга тез эле тарап кетти. Бул учурда Бердибеков шаар четинде кабаттуу үй тургузуп, асмандан көгөрүп көрүнө турган бассейн курууга жетишкен. Заңгыраган чоң үй анын ийгилигинин жана кебелбес макамынын чыныгы символу болуп калган. Кээ бир жергиликтүү тургундар ага тамаша иретинде чоң үй деп ат коюп алышкан. Мындан тышкары Бердибековдун ар кандай унааларды алып, үйүнө тизип койгонун кирип чыккандар сөз кылып калышкан. Анын гаражында жупуну седандан тарта, модадагы спорттук машинага чейин ондон ашык унаалар бар эле. Ар бир машина адамдардын суктануусуна гана эмес, талкууга жем таштай турган болду. Ал мындай кымбат оюнчуктарды кайдан келген акчага алмак эле? Кээ бирөөлөр бул чынчыл эмгектин натыйжасы десе, башкалары көшөк артында кандайдыр бир оюн бар экенин айтышчу. Күндөр өтө берди. Бердибеков байлыгы көбөйүп, колу мурдагыдан да узарды. Жанында тегеренип жүргөндөрдүн өзүнчө эле армиясы түзүлгөндөй сезилип калды. Байлыктын күчү мененби, Айтор Бердибеков министр да болду. Үйрөнгөн адат калбайт турбайбы? Ушунчалыгына шүгүр деп, этияттангандын ордуна кайра паракорчулукту жогорку деңгээлде жүргүзүп, эч нерседен коркпой калган. Райондо жүргөндө кашыктап алса, эми чакалап алганга өттү. Министрлик кызмат менен паракорлук кадимкидей эле эли шаркак жүрүп калды. Күндөрдүн биринде сыйкыр менен тапкандай байлыкка ээ болгон Бердибековдун ишине нааразы болгондор акыйкаттыкты талап кылып, митингдерди уюштура башташты. Министрге каршы чыккандар атка минерден азап чеккендер болчу. Бул окуя бир гана паракор адам жөнүндө эмес, жарандык аң сезимдин ойгонушу. Адамдар акыйкаттык издеп, өз укуктарын коргоого мажбурлоосу жөнүндө болуп калды. Нааразы болгондордун талаптары айтылган митингдин 7-күнүндө бийлик араң көңүл бурду. Кылмыш иши козголуп, министрди тергөөчүлөр алып кетишти. Бул учурда Бердибеков жөн гана министр эмес, ал өзүнүн харизмасы жана ынандыра билүү жөндөмү менен белгилүү болуп калган эле. Кызматтык тепкичтен тез көтөрүлүшү да анын ушул сапаты менен байланыштуу болсо керек. Бирок жаркыраган масканын артында караңгылык бар эле. Бир күн өтпөй министр боштондук алып, кызмат ордуна келип калды кайра эле. Бердибековдун жактоочулары министрдин ак экенин айтышып, өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртууга чындап умтулган адамдын аброюна кол салуу болду деген пикирлер айтылып калды. Ал эми жазууларды моюнга илип алгандар министрдин $10 миллион ашык акча алганын,
жар салышты. Ал ортодо коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өз алдынча иликтөө иштерин баштады. Жогору жактан тапшырма болгонбу, алар далилдерди чогултуп, министрди мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган деп айыптоо үчүн бардык аракеттерди көрүштү. Акыры ири инвестициялык долбоорду жана көмүскө жер келишимдерин камтыган коррупциялык схеманы көрсөткөн далилдер табылды. Мына ушундай аракеттердин жыйынтыгында атайын түзүлгөн комиссия коррупциялык аракеттер тууралуу маалыматтарды таратты. Коомчулуктун жана массалык маалымат каражаттарынын басымы астында ошондой эле чогултулган далилдерди эске алуу менен укук коргоо органдары Бердибековду кармоо чечимине келишти. Бул окуя чыныгы сенсацияга айланды. Министрдин камакка алынышы анын иш бөлмөсүндө болгон. Ал жерде Бердибеков өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөөгө аракеттенди. Бирок коюлган айыптар оор эле: кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция. Сотто отурумдар көпкө созулду. Коомчулукта кандай чечим болоорун күтүп турду. Жыйынтыгында бир нече айга созулган соттук териштирүүлөрдөн кийин сот Бердибековду күнөөлүү деп таап, 12 жылга эркинен ажыратты. Чечим дүрбөлөңдү жаратты. Көпчүлүк анын коррупцияга каршы күрөштөгү орчундуу окуя катары кабыл алып, өлкө тарыхынын жаңы барактары ачылып жатат деген пикирлер айтылып турду. Министрдин камакка алынышы көптөгөн реформалардын башталышы болуп калды. Эл адилеттүүлүк орноп, коррупцияны жеңсе болооруна ишене баштады. Бул окуя мамлекеттик башкаруудагы ачык айкындуулуктун маанилүүлүгүн гана көрсөтпөстөн, ушул сыяктуу көйгөйлөр менен күрөшүп жаткан көптөгөн башка өлкөлөргө үлгү болдук деп сүйүнгөндөр да болду. Арадан 12 жыл өттү. Бердибеков түрмөнүн дарбазасынан чыгып баратканда шамал менен жалбырактардын шыбырап жатканын укту. Бул эркиндик сезими эле. Ушул учурда аны курчап турган жалгыз нерсе ушул үн болуп көрүндү. Ал бир нече секундда токтоп, асманды карап, анан өткөн күнүнүн көлөкөсү сыяктуу көрүнгөн булуттар менен бүдөмүк турду. Бир учурдагы өзүнө өтө ишенген, бийик амбициясы бар экс-министрди жаңы жашоо күтүп турат. Анын кандай болооруна өзүнүн да башы жетпейт. Түрмөнүн алдындагы бакка барып отуруп, план түзгөндөй үшкүрөндү. Абийирден айрылганын унута албай, жакындарын да чакырган эмес. Күтүп алган эч ким жок. Эркиндикке чыгып, өткөн кеткенди эстеди. Кызматтан кызматка көтөрүлүп, укмуштуудай саясатчы болгонун, коррупция менен паракорчулукту кадимки көрүнүшкө айландырганын бир сыйра эстеп алды. Бирок ал күндөр артта калды. Бүгүн түрмөдөн чөнтөктөрү бош, жүрөгү жараланып чыкты. Бир кезде анын шаардын борборунда кымбат батире, кымбат баалуу унаалары жана ишенимдүү досторунун чөйрөсү болгон. Ал өзүнүн иш аракеттери менен ондогон адамдардын өмүрүн кыйганын, канчалаган адамдардын бизнесин кыйратканын жана канчалаган үй бүлөлөрдү акыркы тыйынынан ажыраткан. Өз пайдасын көздөп, акыйкаттыкты талап кылгандардын үнүнө көңүл бурбай, алар үчүн сокур жана дүлөй болуп калган эле. Бирок камакка алынгандан кийин анын дүйнөсү кыйрады. Туугандары, достору жүз буруп кетишти. Өзү уяты менен жалгыз калды. Азыр ал экс-министр эмес, чыккынчылыктын, ач көздүктүн өңү менен түсү болуп калганын отурса турса сезип турду.
Ооба, темир тор артындагы убакыт анын көзүн ачты. Өткөндү канчалык көп ойлосо, ошончолук абийири кыйнады. Мен муну кантип көтөрө алам? деп өзүн өзү суроолор менен кыйнай берди. Эми бош болгон соң барар жери жок болчу. Анан да эмне деп, кайсы уяты менен бармак эле? Же кошуналар, же тааныштар жылмайып саламдашпаса. Ошентип Бердибеков кеч киргенге чейин бакта отуруп, шамдан кийин шаарга келди. Бул мааниси жок дүйнөдө адашып, арбак сыяктуу көчөлөрдү кыдырып калды. Эркиндиктин ар бир көз ирмемин азапка айлантып, өткөн мезгилинин сыныктарын сезди. Ал өз тандоосуна, ач көздүккө жол бергенине өкүндү. Кыйла басып жүрүп, сейил бактагы отургучка отуруп, ата энелери менен ойноп жүргөн балдарды карап, эми эч кандай мүмкүнчүлүк калбаганын түшүндү. Бул көз ирмемдер анын жоготкон нерселерин, үй бүлөсүн, досторун, кадыр баркын эске салды. Ал өзүнө суроо берди. Эгерде мен ушул жолго түшпөгөнүмдө эмне болмок? Чыккынчылык кылбай, чынчыл иштөөнү тандаганда кандай болмок? Бул ойлор аны тынымсыз ээрчиген көлөкөдөй кыйнап жатты. Түн бир окум болуп, эл уйкуга кетти. Көчөдө бирин-экин эле адам калбаса, баары үйүндө. Министр болуп жүргөн учурда өз колунда иштегендердин бирине барып, жардам сурайын деп ойлоду, бирок абийири жол бербеди. Дагы эле баягы жаман көрсө да бир боору болгон бир тууган инисине барууну чечти. Бир карында жаткан энелеш иним кабыл алар деген үмүт менен таксиге отуруп айылга сапар тартты. Түрмөдө иштеп тапкан акчасына белек бечкектерди алып, инисинин эшигин такылдатты. Таң сүрүлүп, намаз убагы болуп калгандыктан иниси капар уйкудан туруп жаткан эле. Эшикти ачып, колуна желим баштыктарды көтөрүп алган агасын көрдү. Таң калган деле жок, анткени ушул күндөрү агасынын эркиндикке чыгарын билген болчу. Кабар берсе тосуп алам деп жүргөн, бирок агасы өзү кирип келбедиби? О, акем, келиңиз, жакшы келип алдыңызбы? Чакырсаңыз барат элем го. Эмне өзүңүз эле келе бердиңиз? деп колундагы баштыктарды алды. Кучакташып үйгө киргизди. Анан тамашалап, качып чыккан жоксузбу? Бердибеков түз эле инисине келишинин да жөн жайы бар эле. Баягында чоң болуп турганда ушул инисине бир сейф белек кылган болчу. Ал сейфтин астында эч ким байкай албаган чөнтөгү бар эле. Инисинен ошол сейфтин кайда экенин сурап, темир чөнтөк турган бөлмөгө чогуу киришти. Капар кызыгып, бирдеме саласызбы? деп сураганда, жок, мага жардам берчи, астын өйдө кылалы, деди. Экөөлөп оодарышып, сырдуу темир чөнтөктүн сандарын терди. Жашырылган жашыл акчаларды алып чыгып жатканын көрүп, капардын көзү жанып кеткендей болду. Эгер билсем, эч ага эле талкалап, акчаны алып алмакмын, деп иниси тамашалап койду. Жалаң доллар менен евро экен. Акчаны сумкага салып, агасы акчаларды карап, силерди кандай жагдайда аларымды билген эмесмин, бирок мага жардам бере турганыңарды билгенмин, деди. Ошентип экөө кыйлыга чейин чайлашып, айылда мал ферманы түзүү боюнча максат кылышты. Мен көп адамдарды ыйлаттым, канчасын сыздаттым. Эми ошолордон кечирим сурап, аларга жардам беришим керек, деди Бердибеков инисине карап. Айылдагы жаңы жашоо. Бердибеков түрмөдөн чыккандан кийин көчөгө кыйлага чейин чыкпай үйдө болду. Аялын, балдарын шаардан чакыртып, айылда жашап калышты. Өзүнө келип,
эркиндиктин абасын жутуп, эс алган соң пландан ишке өттү. Капар менен сүйлөшүп, айыл аксакалдарын тууган урукту үйгө конокко чакырмай болушту. Камды көрүп коноктор келе баштады. Биринчи тамак берилген соң Капар: "Сиздерди бүгүн үйүмө чакырганымдын себеби бар. Билесиздер, акем абактан чыгып келди. Азыр ал ушул жерде" дегенде эле Бердибеков конок бөлмөгө кирди. Баары ордунан туруп, жакындары көз жаш менен кучакташып, калгандары да амандашты. "Мен сезип турам, түрмөдө өлүп калсам деле жакшы болмок. Бирок азыр келдим ушул жерге. Тагдырым кайра айылга алып келди. Мен адаштым, жинди болдум. Эми ошол күнөөлөрүмдү жараткандын кечириши үчүн иштейм. Менден азап чеккендерге жардам бериш үчүн иштейм. Сиздерден кечирим сурайм" деп мууну калтырап туруп калды. Сый да бүттү. Коноктор тарап кетишти. Айылдагы алгачкы күндөр кыйын болду. Бердибеков мурунку жашоосу менен салыштырууга мүмкүн эмес болгон кыйынчылыктарга дуушар болду. Чоң сарай куруп, ага уй, койду толтуруп, өзү да уй саап коюп, Айтор мал сарайдын жыты кийимине сиңип калган малчыга айланды. Башында анча чоң эмес, бирок жыл өткөн сайын малдын жана азык-түлүктүн көбөйүшү байкала баштады. Башкысы малы да, кою да таза кандуу эле. Кызматкерлерди жумушка алып, мал чарбасы, дыйканчылык жөнүндөгү китептерди окуп, кызыктуу жашоо башталгансыды. Баягы жүрөктү эзип келген эски жаралар акырындап айыгып, 7 жыл дегенде Бердибеков деп аталган жаңы пародадагы уйлар менен койлор сатыла баштады. Ферма менен кошо айылдын турмушуна активдүү катышты. Айылдаштары болсо анын башкаларга чын жүрөктөн жардам берүүгө, чынчыл эмгектин жана сый-урматтын жоголгон баалуулуктарын калыбына келтирүүгө аракет кылганын байкап, ага карай башташты. Талыкпай эмгектин артынан анын чарбасы каржылык абалын жакшыртып, сүт өндүрүүчү ишкана түзүлдү. Жергиликтүү тургундар жумуш менен камсыз болуп, кадимкидей 100 адамдык жамаат пайда болду. Ал өз продукциясын жакынкы шаарларга жеткирип, айылдын жашоо турмушун жакшыртууга бир топ салым кошту. Эл ага кеңеш сурап кайра келе баштады. Мына ошентип ал кайрадан кадыр барктуу дыйкан жана даанышман адамга айланып баратты. Ар бир ийгиликтүү жыл өткөн сайын Бердибеков өзүнүн жашоодогу тандаган жаңы багыты убактылуу эмес, чыныгы экенин түшүнө баштады. Чоң жаңылыштан кийин дагы, эгер адамда каалоо, аракет болсо, көтөрүлүүгө мүмкүн болорун далилдеп үлгү боло алды. Чарбасы гүлдөп өнүккөн сайын катасын да унуткан жок. Ошентип экс-министр сөз менен эмес, иш менен күнөөсүн жууган коомдун кадыр барктуу мүчөсү болуп калды. Эгерде адам ага чын ыкыластан умтулса, өзүнүн жана коомдун келечеги үчүн иштөөгө даяр болсо, өзгөрүү болоорун анын өмүр жолу далилдеди. Көмүскө амалдар менен байыган атка минер жөнүндөгү бул мисал ар бир иштин кесепети болоорун эскертет.